Чек арадагы Аксай айылы былтыркы каргашалуу окуядан кийин кайра калыбына келип, эл жай турмушун улантууда. Алгач талкаланган турак жайлардын ордуна 55 үй жаңыдан курулган. Андан соң дароо социалдык объектилердин курулушу колго алынган. Абдан чоң өзгөчөлүктөр болду да Аксайда. Биз Аксайга келебиз деп элестеткен эмес элек. Себеби Аксай рас жаман болуп күйгөн детсаттар болсо күйүп, балдардын дивандары барбы, ушу көрүп ыйлагыбыз келет эле да. Вообще биринчи келгенибизде, күйгөн маалда келгенибизде вообще биякты элестеткен эмеспиз да, жашайбыз деп. Былтыркы каргашалуу окуяда өрттөлүп кеткен Аксайдагы орто мектептин ордуна бүгүн заңгыраган билим уясы курулду. Мектептин курулушу толугу менен аяктап, окуучуларды кабыл алууга даяр. Андан сырткары бизге азыр кичи футбол аянтчасы курулуп берилди, кошумча эме мененчи үнөмдөлгөн акчадан деп жатышат. Анан резервуар курулду, балдарга ойноочу аянтчылар курулду. Мындай караганда кемчиликсиз жакшы болуп бүттү да. Учурдан пайдаланып ушул өкмөткө, биздин президентке, анан Ариске ыраазычылык билдиребиз. Жол, тротуар, жаңы төшөлгөн асфальт, катар болуп бирдей салынган кооз үйлөр. Бул чек арадагы Достук айылынын бүгүнкү көрүнүшү. 1 жыл мурда Достук айылы толугу менен өрттөлүп, күлгө айланган болчу. Айыл тургундары бүгүн Достук күлдөн гүлгө айланды деп кубанып турушат. Өзгөрүүлөр өтө чоң, жакшы болду. Айылыбыз шаарга айланды, мектептерибиз курулду заманбап болуп, детсаттар курулду, ФАП курулду, жакшы шарттары менен бардыгы. Мына айылыбызды ушундай шаарга айлантып койду. Үйлөрүбүз дагы жакшына курулган, условиясы менен, суулары бар жогу суулар чыгып, жакшылык суу, суук суу бар. Достук айылында турак жайлар менен кошо мектеп, бала бакча жана ФАП сыяктуу социалдык объектилердин имараттары да жаңыдан заманбап болуп курулду. Жаңы салынган билим уяларына келген окуучулар үйүнө кеткиси келбей калат деп мугалимдер тамашалайт. Анткени балдардын татыктуу билим алуусу жана эс алуусуна мында мыкты шарттар каралган. Аябай чоң заманбап, талапка жооп бере турган, укмуштуудай, жумуктуудай бала бакчалар, мектептер курулду. Бүгүнкү күндө ачылууга, колдонууга берилгени турат. Ичиндеги мебелдери, ар бир комнаталары балдарга ыңгайлаштырылып курулду. Чек арадагы Достук айылы мурда бийликтин көңүл четинде калып келген. Айылга баруучу жол, инфратүзүм, суу жана башка бир топ көйгөйлөрдүн баары эми артта калды. 1 жылдын ичинде унутта калган айыл түп тамыры менен өзгөргөнүнө айылдын башчысы азыр деле ишенип ишенбей турат. Эми кандай сезим болду? Азыркы учурда мисалы мен өзүм баш болуп ушундай кубанычтамын да, себеби мындай болот деп биз ойлогон эмеспиз да, эч качан ойлогон эмес. Эми үйлөрдү куруп берсе керек, анан мектепти дагы куруп берип койсо керек деп эле ушундай ой келген да. Бирок бул биз ойлобогон нерсе болду. Ойлобогон, биз эч качан түшүбүзгө кирбеген нерсе болду да. Азыркы учурда мына Достук айылы бардыгы курсан да, бардыгы ыраазы. Себеби бардык шарт бар. Бардык шартты куруп берди. Келип, заман тынч болсун, жакшы болуп эле чек араны коргоп жашаш керек, ошол эле. Кыргыз-тажик чек арасында орун алган каргашалуу окуяда жалпысынан 418 турак үй жараксыз болгон. Турак жайларды калыбына келтирүү үчүн өкмөт тарабынан 1 миллиард 300 миллион сомдон ашык акча бөлүнгөн. Жалпысынан Баткен облусун өнүктүрүүгө мамлекет тарабынан аймакка 3 миллиард 726 миллион 900 миң сом акча каражаты жумшалды. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.